Гапыр Мадаменов Баткен облусунун Лейлик районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу 7 Дубандагы Энелер мектебинин катышуучулары. Талас облусундагы Энелер мектебинин АЭМ жана жаш мугалимдер мектебинин координатору Агайдын шакирти Салтанат Бейшенова. Ата-энелер, сиздер үчүн китебинен бүгүнкү өтүлүүчү темабыз балдар үчүн кымбат баалуу телефон, машина зарылбы же мээримдүү мамиле, тарбия зарылбы? Мен үй-бүлөдө бала тарбиясы жөнүндө мектеп, гимназия, лицей, Ататүрк, Ала Тоо университети, Улуттук университет жана башка жерлерде атайын чакыруу боюнча барып, көпчүлүк ата-эне эл катышкан жыйындарда сабак, лекция өткөнүмдө мага мындай суроолорду беришет. Биз балдарыбызды сүйөбүз, алардан эч нерсени аябайбыз, баардык шартын түзгөнбүз, айткандарын толук алып бергенбиз, каалаган жеринде окутуудабыз. Бирок эмне үчүн алар ташбоор, кайдыгер, мээримсиз деген суроолор көп келет. Мен 20 жылдык педагогикалык экспериментимде турмуштан үйрөнгөн тажрыйбама негизделип жооп беремин. Анда эмесе жоопко көңүл бурабыз. Сиздердин балдарды сүйгөнүңүз материалдык камсыздоо менен гана чектелип калыптыр. Сиз ага телефон, компьютер, машина алып берип, өзүнчө бөлмө, шарт түзүп бергениңиз туура. Бирок бул баары материалдык гана камсыздоо болот. Ушулардын баарын жасап, сиз бала үчүн эң зарыл болгон ага убакыт бөлүп, мээримдүү баарлашкан эмессиз. Жан дүйнөсүнө сүңгүп кирип, аны түшүнүп, ой бөлүшүп, эркелеткен эмессиз. Балдардын ташбоорлук, кайдыгерлигинин себеби дал мына ушунда болушу мүмкүн. Бир жыйында хронометраж жасатып, 24 саатыңыздарды эмнеге жумшаарыңыздарды бөлүп чыгыңыздар деп залда отурган ата-энелерге тапшырма бергенимде кызыктуу жооп алып, зал каткыра күлүп, кол чаап таң калышты. Отургандардын баардыгы күндөлүк убактысын бөлүп чыкканда уктоо, эс алуу, тамактануу, конок күтүү, конокко баруу, эс алуу, жумуш, телевизор көрүү, телефондо сүйлөшүү, баардыгына убакыт бөлүнүп, балдар менен баарлашууга убакыт дээрлик жок болуп чыкты. Мына, урматтуу ата-энелер, азыркы балдарыбыздын түнт, кайдыгер, ташбоор, ачуулуу, агрессивдүү болушунун баардыгынын бир чоң себеби мына ушунда. Биз аларга анчалык маани бербестен, себепти көчөдөн, мектептен, телевизор, компьютер, замандан издейбиз. Туура, аларда да бар, бир аз болушу мүмкүн. Бирок эң башкы себеп үй-бүлөдө, өзүбүздө болуп турбайбы? Өзүбүздүн балдар менен баарлашып, аларды тарбиялоого майда деп маани бербегенибизде. Башталат турмуш майдадан, байкабайт аны майда адам деген макалды маани берип, түшүнө албаганыбызда болуп жатпайбы? Тарбияга маани бербегенибиздин бир себеп болсо, баарлашуу тарбиялоонун жолун билбегенибиз экинчи себеп. Мында тарбиячы өзү тарбияланган болуш керек деген учкул сөз эске түшөт. Сурооңузду түшүндүм, урматтуу ата-эне. Анда бакчадагы, мектептеги тарбиячы, мугалим эмне иш кылат дегени турасыз да. Анда жооп берейин. Балдар үчүн эң алгачкы жана улуу тарбиячы бул ата-эне, үй-бүлө. Андан кийин мугалим, коом. Ошол үчүн тарбия башаты үй-бүлөдөн деп айтсак туура болот. Тарбиянын фундаменти үй-бүлөдөн. Бирок биз буга жетиштүү маани бербейбиз. Ошон үчүн да жаштар тарбиясында азыркы проблемалар чыгып жатса керек.
Айтылгандардын корутунду ата-эне өз алдынча окуп, өзүн өзү тарбиялап, ата-энелер мектебинен окуп, бала тарбиясында алдын ала төрөлө электе баштоосу керек. Мен бир китеп журнал окудум эле. Бир жапон аялына: "Сиз жакында эле жогорку окуу жайды бүттүңүз эле, инженердик кесипке ээ болдуңуз. Эмне үчүн дагы педагогикалык окуу жайга кирдиңиз?" деп сураганда, мен үй бүлө куруп, эне болууга ниеттенип жатам. Ошон үчүн балдарымды тарбиялоо максатында кирдим деп жооп берген экен. Келиңиздер, урматтуу ата-энелер, биз атайын окуу жайга кирбесек да, ата-эне, тарбиячы болууга өз алдынча окуп, даярданалы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Салтанат Бейшенова, Талас облусу.